Саламатсыңарбы балдар? Кутман күнүңөр менен. Балдар, силер китепти көп окуп, көп нерсени үйрөнүп, билимдүү болушуңар керек. Кандай кырдаал болбосун, мына ошол билимдин натыйжасында силер келечекте бириңер дарыгер, бириңер ишкер, бириңер фермер, бириңер мугалим, бириңер маданият кызматкери болуп, келечекте Кыргызстаныбыз үчүн көптөгөн кызмат кыласыңар. Ал үчүн силер көп окуп, билимдүү болушуңар керек. Балдар, сабак башталардан мурда бүгүнкү күнгө байланыштуу алтын эреже кабыл алсак. Биринчиден, улуулардын сөзүн угуу. Экинчи, өтүлгөн темага көңүл буруу. Үчүнчүдөн, балдар, бош убакта ар дайым китеп окуу. Төртүнчү, колду тез-тез самындап жууп туруу. Бешинчи, тазалыкка көңүл буруу. Алтынчы, коюлган талаптарды так аткаруу. Жетинчиден, мугалим тарабынан берилген тапшырманы так жана убагында аткаруу. Кылымдарга унутулгус, кыргызымдын кырааны деген темадагы Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгына арналган сабагыбызды баштайбыз. Сабактын максаты Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча таанышабыз. Өз алдынча иштөө жөндөмдүүлүгүн арттырып жана өз элинин патриоту болууга тарбиялоого аракет жасайбыз. Балдар, сабагыбыздын башында адаттагыдай эле адабият сабагын поэзия мүнөттөрү менен баштайбыз. Бүгүнкү сабакта Чыңгыз Айтматовго арналган ырлардан окуйбуз. Кыял жетпес кең ааламдын чегинде, ким теңелет айткыла бул генийге. Не болсо да Айтматовдой талантты, ыраазымын бизге берген Теңирге. Туу чокуну багындырып алдыңыз, кыргыз туусун желбиретип салдыңыз. Кыргыз үчүн абийир атак жаратып, кылымдарга өчпөс болуп калдыңыз. Эмгек менен көтөрүлгөн баркыңыз, дөңгүрөгөн жазуучулук даңкыңыз. Окуганда сиз жараткан китепти жүрөк эрип жазылчу эле жарбыңыз. Туу чокуну багындырып алдыңыз, кыргыз туусун желбиретип салдыңыз. Кыргыз үнүн абийир атак жаратып, кылымдарга өчпөс болуп калдыңыз. Анда эмесе балдар, силер да Айтматовго арналган ырлардан айтсаңар. Талас өрөөнүн жарып, далай тарых тагдырларды кылым бүктөмүндө калтырып, өмүрдүн эреси сыяктанып, күркүрөө суусу агып жатат. Анын боюнда шекер деген кичинекей айыл бар. Ушул айылда Чыңгыз Айтматов 1928 жылдын 12 декабрында туулган. Анын баяу балалыгы ушул суунун кылаасында Шекер кыштагында өттү. Дал ушул саяда ал дүйнөнү таанып билди. Анан шумдуктуу күндөр башталып, кан күйгөн согуш аламаты кирип келди. Эл бүлөнүн бардыгы майданга аттанды. Эми айылдагы бардык жумуш кары картаң кыз келиндер менен Чыңгызга окшогон балдарга жүктөлдү. Алар абайдап, чөп чаап, суу сугарып, акыры тири карак зээндүү бала айыл кеңешинин катчысы, салык жыйнагыч кызматтарга чейин көтөрүлдү. Согуш аяктаганда кыштак элинин карапайым турмушу менен көйгөйлүү тиричилиги боз уланды кызыктыра бергендиктенби, айыл чарба техникумуна кирип, аны бүткөндөн кийин Борбор калаабыздагы айыл чарба институтунда окуду. Адегенде ал котормо ишине кызыгып, бир нече чыгармаларды которуп, орусча, кыргызча сөздүк туурасында макала жазды. Институтту бүтүп, зоотехник болуп иштеп жүргөндө да Айтматов адабияттан кол үзбөй, алгачкы аңгемелерин жарыялап, анан биротоло чыгармачылык ишке өтүү максатында Москвадагы жогорку адабий курска кирди. 14 жашында айыл советинин секретары болуп иштейт. Азыр мындай ишке чоң айылдын административдик ишин балага жүктөп, милдеттендиришке эч ким барбайт. Ал кезде болсо эрте келген кызматкерлер
согуштун татаал кырдаалынын эң зарыл муктаждыктарынан келип чыккан. Бул жерде маселе жалаң гана жаш балдар согуштун оор жүгүн көтөрүп, тарыхтан өз ордун тапкандыгында эмес. Башка бир учурда ушунун өзү эле жетиштүү болчу. Ал эми Чыңгыз Айтматов өзү айткандай, согушка чейин, согуштан кийин, согуш күндөрүндө деп айтыла жүргөн көнүмүш фразалардын мен үчүн өзгөчө түшүнүгү бар. Жазуучунун өзүнүн айтымына караганда, ал адабияттын ыйык дарбазасын кечигип ачып, Тырмак алды чыгармасы 25 жашында гана жарык көрүптүр. Чоң талант дайым жупуну жана басмырт келет эмеспи? Ал алгачкы Ак жан, Түнкү сугат, Асма көпүрө сыяктуу аңгемелерин эң болбогондо эсепке да кошпой түз эле бетме бетти өзүнүн биринчи адабий дебюту катары карайт. Чыңгыз Айтматовго дүйнөлүк кадыр барк алып келген анын новатордук калеминен жаралган 60-70 жылдарда жазылган Бетме бет, Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Жаныбарым Гүлсары, Ак кеме, Эрте келген турналар аттуу повесттери болду. Кийинки мезгилде жазуучу роман жанрынын үстүндө ийгиликтүү эмгектенип, Кылым карыткан бир күн, Кыямат жана Кассандра тамгасы аттуу чыгармалары жарык көргөн. Ал эми балдар, Чыңгыз Айтматовдун драматургдук өнөрү да анын Фудзиямадагы Кадыр түн драмасында жана өздүк повесттердин негизинде кино тасма үчүн сценарийлерин жазууда көрүнгөн. Ал очерктер, публицистикалык жана адабий сын макалаларында чебери болгон. Чыңгыз Айтматов кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, социалисттик эмгектин баатыры, Лениндик сыйлыктын лауреаты, СССР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, республикалык Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын баатыры, Германиянын искусство академиясынын мүчө корреспонденти, Париждеги Европа илимдер академиясынын искусство жана адабият академиясынын академиги, Стокгольмдогу бүткүл дүйнөлүк илимдер искусство академиясынын академик. Чыңгыздын 1952 жылы Кезичи Дизиё чыгармасы жарык көргөн. Андан соң бир канча аңгемелери, көлөндүү романдары жарык көрдү. Чыңгыз бир нечелеген чет өлкөлүк атактуу сыйлыктарга да ээ болду. 1997 жылы Кыргыз эл баатыры деген ардактуу наамды алган. Бүгүнкү күнгө чейин эң гигант деген Шекспир, Андре Морда, Томас Манн, Александр Дюмалардын чыгармалары 70-80 тилге которулса, Лев Толстойдун ошончо жылдан ушу кезге чейин 120 тилге которулуптур. Ал эми Айтматовдун чыгармалары көзү тирүү кезинде эле 127 өлкөгө, 176 тилге которулган. Ошон үчүн биз Чыңгыз Айтматовду кыргыз элинин сыймыгы деп айтабыз. Даанышман жазуучунун көзү өтсө да, анын чыгармалары кыргыз казынасында мурас болуп сакталып, элеси көз алдыбызда жашай берет. Чыңгыз Айтматов боюнча түзүлгөн кластерге көңүл бурабыз. Чыңгыз Айтматов жазуучу катары бардык кызга белгилүү, дүйнө жүзүнө белгилүү. Андан кийин билимдүү. Ал ошол билиминин негизинде билимдүү инсан болгондуктан ошол билиминин негизинде баарыбызга дүйнө жүзүнө белгилүү болуп отурат. Ойчул, анткени анын чыгармаларында философиялык ойлор көп берилген. Даанышман, ошол даанышмандыгынын негизинде ошол чыгармалары аркылуу бүт кыргыз элинин эле эмес, дүйнө жүзүнүн жүрөгүнөн түнөк таап отурат. Сүйүктүү, анткени аны баарыбыз жакшы көрөбүз. Анын көзү өтсө дагы азыркы мезгилге чейин баарыбыздын сүйүктүү жазуучубуз катары сакталып калган.
Чыңгыз Айтматов андан соң билингвист жазуучу, кош тилдүү орус тил жана кыргыз тилинде бирдей жазган жазуучу. Балдар, азыр биз кыймылдуу көнүк аткарабыз. Мен Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары негизинде ошол чыгармалары катышкан ыр саптарын окуйм. Силер ар бир саптагы ырдын мазмунуна, сөздүн мазмунуна көңүл буруп, ошол текстке карата кыймыл аракет жасайсыңар. Ар бир сапта ар түрдүү кыймыл менен жасайбыз. Гүл саратты минебиз, ак кемеде сүзөбүз, ак жан жаап турганда асма көпүрөдөн өтөбүз. Саманчынын жолун карай, кызыл алмаларды бирден санай, бетме бет турабыз, биринчи мугалимге таазим кылабыз. Демек ар бир кыймыл аракетти аткардыңар. Таазим кылабыз дегенде кандай таазим кылуу эрежесин билебиз, бетме бет турууну билебиз. Демек бул көнүгүнү аткардыңар деп ишенемин. Сабагыбыздын Сандар сүйлөйт бөлүмүнө көңүл бурабыз. 1928 жыл улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган жылы. 1952 жыл жазуучунун эң алгачкы чыгармасы жарык көргөн. 1997 жыл Кыргыз эл баатыры деген наам алган. 2008 жыл улуу жазуучу, белгилүү прозаик жазуучубуз дүйнөдөн кайткан жыл. Балдар, данышман жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде көптөгөн кинолор тартылган. Мына ошол кино тасмалардын айрымдарынан үзүндүлөрдү көрсөк. Балдар, бүгүн көтүлгөн теманы кыргыз тили сабагы менен байланыштырып, синквейн түзөбүз. Биринчи Зататоч, Чыңгыз. Экинчи Сынаточ, таланттуу, кичипейил. Үчүнчү Этиш, жазат, окуйт, иштейт. Төртүнчү фраза, Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин жазуучусу. Бешинчи синоним, жазуучу. Чыңгыз Айтматовдун калемине таандык обону
композитор Муратбек Бегалиевдин «Ысык көлдү сагынуу» деген ырын баарыбыз кошулуп ырдасак. Кылымдарга унутулгус кыргызымдын кырааны демекчи. Кыргыздын улуу жазуучусу, кыраан жигити өзү көзөтсө да, анын чыгармалары бүткүл дүйнө жүзүн кыдырып, даңазаланып айтылып келе берет. Анын чыгармачылыгы кылымдарга унутулбайт. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде тартылган кино тасмаларды көргөнбүз. Анын чыгармаларын билебиз. Айтор Айтматовдун чыгармаларындагы берилген каармандардын бирин тандап алып, ошол каарман боюнча мен сүйгөн каарман деген темада эссе жазабыз балдар. Балдар, кандай гана кырдаал болбосун, баарыңар улуулардын сөзүн угуп, айтылган талаптардын баарын аткарып, үйдө бош убактыңарда китеп окуп, мугалимдер тарабынан берилген тапшырмаларды өз убагында аткарышыңарга ишенемин. Мына билимге ээ болсоңор, келечек силердин колуңарда.